Айдоочуларга карата каталданган жаңы жол эрежесин камтыган мыйзам 8 марттан тарта иштей баштаган. Бул аралыкта Ош облусунда 68 мас айдоочу кармалып, соттун чечими менен анын 45-и 1 жылга унаа айдоо укугунан ажыратылган. Жол эрежесиндеги айыппул 2 эсе жогорулагандан бери эреже бузган айдоочулардын катары азаюуда. Аны менен катар айдоочулардын жоопкерчилиги менен биргеле инспекторлорго дагы талап катууланууда. Сот органдарынын атайын токтомдору чыгарылып, аларга айдоочулук укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылган. Ал эми 6 айдоочуга ошол мас болуп тиешелүү айдоочулук күбөлүгү жок башкаргандыгы үчүн сот органдарынын камакка алуу чарасы колдонулган. Ал эми 25 айдоочунун иштери азыркы учурда сот өндүрүшүндө каралууда. Ош облусунун аймагында 3 айдын ичинде ошол жалпы болуп эреже бузган айдоочулардын төлөгөн айыптарынын мамлекет бюджетке 9 миллион 600 миң сом акчалай айыптар төлөндү. Деген менен жол кырсыктарын азайтууга багытталган мыйзам коомчулукта нааразычылыкты жараткан. Анткени айрым эрежелерге айып пулдун көлөмү көбөйгөн. Көрсөтүлгөн ченемден саатына 40-60 чакырымга ашык айдаса 7500 сом, 60 чакырымдан да ашык айдаса 15 миң сом айып пул салынат. Бул өзгөрүүлөр өз кезегинде коррупциялык аракеттерге жең ичинен сүйлөшүүгө жол ачат дешет. Коррупцияга сөзсүз жол ачып берет бул. Неге дегенде азыр бир адам түшсө опул сунуштайсың, чынбы? Эми азыр мисалы эмеш тарап алым келбейт. Одан көрө мисалы 20 миң салган болсо 10 миң берип чыкканың оңураак да. Сүйлөшсөң сүйлөшпөйт эмес булар. Негизи айдап ичип алып айдабаш керек машинаны техникада мисалы үчүн ол мен кошулам негизи. Тескерисинче дагы эки жактуу да бул десечи. Жакшы жагы да бар, жаман жагы бар. Жаман жагы коррупция дагы күч алат. Жакшы жагы ичкендер токтойт. Жылда 3 жол экзаменге деген эми ал бардыгы эле айдоочу 1 жылда 3 эмес 3төн деле көп жол эрежесин бузушу мүмкүн да. Ошон үчүн ал 3 дегени же туура эмес деген, ол коррупцияга жол дегени да же. Бул жагдайга байланыштуу каталданган жол эрежесине жеңилдиктерди киргизүү сунушталууда. Бул багытта мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлү Марлен Маматалиев ишке кирген мыйзам айдоочулар үчүн бир топ катаал болуп калган деп эсептейт. Анткени 1 жыл ичинде 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Сунушталып жаткан долбоордо 1 жылда 3 жолу эмес 7 жолу катталса сынак тапшыруу каралууда. Жагдай калып калыптыр, эми ал 1 жылда чын айтканда 3 жол эмес, 5-6 жол болуп калышы мүмкүн. Кандай сен жакшы айдабай же кандай жакшы аракет кылбай эреже сактаганга. Бирок ушундай учурлар кездешип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз буну 2 эсе көтөрүп коелу дегеле, анткени 1 жылдык болуп атканга ылайык 1 жылда 6 же 7 жолу ошондой тартипти бузса, ошондо гана экзаменди кайра тапшыра тургандык маны айтып атабыз. Экинчиси болсо, билесиздер, жанагы штрафты өз убагында төлөй албай калуу. Мындайча айтканда 1 айда эгерде 3 миң сомго эле төлөй албай калсаң, анда сенин кайра штраф станцияга машинени алып баруу. Бул дагы мен ойлойм бир аз кичине ашыкчараак кетип калды деп. Эске салсак, жаңы эрежелерди камтыган мыйзамга ылайык мас болуп унаа айдагандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Ал эми айдоочулук укугу жок рулга отурган мас жарандарга 15 миң сом өлчөмүндө айып салынып келсе, мындан ары алар 3 суткага камакка алынат. Республикада жол коопсуздугу боюнча жаңы эрежелер киргенден баштап мас болуп унаа башкаргандардын саны 39%га азайган. Кыргызстанда 1 миллион 400 миңдей машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80%-ы айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.